Dagы bir mesele, эгерде өзүңүз сиздердин учетуңар айылда болуп, бирок жашооңор шаарда болсо, жумушуңар шаарда болсо, шаарга келип эле любой участокко кирип, ошол өзүңөрдүн участогуңарда коюп аткан талапкерлерди шайласаңар болот. Бул только ошол шаардан сырткары жайгашкан аймактардагы немелерге, жарандарга тиешелүү. Эгерде шаарда болсоңуз, ар ким өзүнүн тиешелүү участогуна барып ана добуш бере алат. Ошол. Андыктан шаарда болсоңор айылга барам деп жүрбөй, шаардагы участокторго кирип эле паспортуңуз менен добуш бере берсеңиз болот. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу катталуучулар, урматтуу жалпы кыргызстандыктар. Бүгүн буюрса өтө бир маанилүү күн. 30 ноябрь Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо күнү. Ошон үчүн азыр мен дагы Ош шаарындагы 5-округда өзүмдүн тандоомду кылып, ошол алгачкылардан болуп, эртең менен азыр саат 8:30 болду. Өзүмдүн участогума кирип кеттим, добуш бергени. Сиздерде дагы жалпы кыргызстандыктарды активдүү болуп, ушу шайлоого катышып, жакшы бир талапкерди, таза бир талапкерди, жакшы эл үчүн иштей турган деген талапкерге добуш бериңиздерди чакырып, негизи эле кимди шайласаңыз дагы, кимди шайлап, кимди шайлабасаңыз дагы активдүү болуп, ошол шайлоого келишиңиздерди мындай сунуштап кетет элем да. Шариатта дагы ушундай. Добуш бербей койсоң дагы күнөө дейт. Анан добуш бергенде кимге добуш бересиң? Таза адамга добуш бересиңби? Эгер таза эмес болуп калса, ошого шериктеш болуп каласыңбы? Дегени бар. Ошого карап туруп, өзүңүздөр таза адамга добуш берип, эл үчүн кызмат кылат деген адамга добуш берсеңиз. 52-86 шайлоо участогуна биринчи дебейм, эми ошол алгачкылардын катарында келип кирип баратам. Ошол эми биз эңсеген, биз каалаган, жакшы иштеген, жакшы мыйзам жазган депутаттар барсын. Ошого тилектешпиз.